урматтуу телегөрүүчүлөр, адаттагыдай эле ушул кудуреттүү улуу табылга дегенде же болбосо кыргыздын улуулугун таанытуу 21-кылымдын сырлары, кабарлары, сунуштары, тапшырмалары, касиеттүү кылым жөнүндө, касиеттүү ушул доор жөнүндө, кыргыздын орду деги эле адамзатта, табиятта, ааламда эмне өзгөрүүлөр болот, эмне деген жетишкендиктер болот, адамзат кайсы жол менен өнүгүү керек, ушул боюнча биз кыскача колубуздан келишинче жөнөкөйлөп түшүндүрүп келгенге аракет кылып келебиз. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Адамзаттын деги эле оор акыбалы, сырдуу кубулуштар, жыл мезгилинин өзгөрүшү, аты жөнү аныкталбаган оор сыркоолор. Мунун баары эле бул кылымдын мыйзамы же талабы күчөп ылгоо өткөөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат экен. Ошондо мындай жөнөкөйлөшкөндө баягы переходный возраст деп койгондой ошол переход бир доордон бир доорго өтүү мезгили болуп атат. Ошондо кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан бул касиеттүү кабар кыргыз элине түшкөн. 2008-жылдары акыры, андан кийин ушу майдарак 2012-жылдарга чейин түшүп бүттү. Ушу 98-жылдан баштап. Ошондо ар бир 2000 жылда адамдын бир адамзатта деги эле өсүү болуп турат экен. Мисалы эмнеге 4000-жыл эмес, же эмнеге 20000-жыл эмес, 2000-жыл болуп атпайбы? Бирок ага чейин караганда, тарыхка караганда деги эле окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда деле жашоо болуп келген да, анысыгандай ушу ар бир 2000 жылда бир өсүү болуп турат экен. Азыр коомдо мындай бир сөздөр деле болуп калат эл арасында. Заман бузулду депчи. Заман бузулган жок, тетирсинче адамзат бузулду десек, же болбосо адам бузулду десек, ошо туура жыйынтык чыгат. Биз ушул деги эл арасында айтылып атат. Алтын доор болуп атат, алтын доор башталды дегендер бар. Алтын доор деп түшүнбөй айтып атышат да. Алтын доордо эмне болот? Эми адам алтын болобу, же заман алтын болобу? Жөнөкөйлөштүргөндө кыргыздын эми илгери дагы ошо Арстанбек деген, Калыгул деген, кийинки ошо элдин эсинде калган, жазма түрүндө калган, ошого окшогон ойлуулар деле айткан тура. Мисалы, ошол уй пул болот, аял бий болот, эркек казанчы болот, аял базарчы болот деп. Анан ойлоям, ал оор күн го. Андан ары не болот? Бул кыямат күн го десе, андан ары ошо кой үстүнө торгой жумурткалаган заман болот деп. Мына ошол заман келе атат десек болот. Кээ бир эми ошол диндегилер кайсы агымы, кайсы тарап экенин адам түшүнүш кыйын, бирок ошолор кээ бирлер айтып атат, кыямат күн жакындап калды, тозок күн жакындап калды, ошого чейин намаз окуш керек, же да бир ушундай бир шарттарга жыгылыш керек дегендей. Жок, кыямат күн жакындаган жок, тетирсинче ошо кичи кыямат күндөн азыр адам өтүп атат. Тетирсинче ошол ойлуулар айткандай кой үстүнө торгой жумурткалаган жакшы заман келе атат, жаңы заман келе атат. Бирок жанагындай өткөөл бар экен да, бир түшүнүктөн экинчи түшүнүккө өтүш. Же болбосо ушул могу эле жашап аткан көп нерсени адам жериш керек экен да, жаңы доорго өтүш үчүн. Мисалы мына ошол ак кара, же болбосо ошо тутунган бийлигин, байлыгын жеришке туура келет экен да. Бул ошол байлык, бийлик үчүн адам ошо айбан сыпат акыбалга өтүп калды. Тирүүлөй өлтүрүп, тирүүлөй камап, тирүүлөй жаманатты кылып, өзүн деле бир тозок жашоого, кыйынчылык жашоого жетелеп, анан ошондой бир байлык деген, бийлик деген, ошол бир агым, эски байланган бир ошо агым диндерден
жериш керек болуп калды. Керек болсо ушул адамга дагы бир кырынан көп азап алып келип аткан ошол сүйүү, ошол кызгануу, ушулардан чыгыш керек болуп атат. Демек ошондо эмоциядан чыгыш керек болуп атат. Адамдын энергиясын ошол эмоция жеп койгон болуп атат. Кайра артка байланган ошо эволюциядагы анча-мынча тарых же ошол көз караш адамдын энергиясын жеп коюп атат. Анан ошо жаңы доордо эми ошол баягы 5 сала биригип бир билек болгондой доор мыйзамы да ушу 5өөнөн турат. Биринчи адам боштондукка чыгыш керек. Боштондук мына ошо байлык деп башың ура бербей, өлсөң жаның кетет, турпатың же телоң өлөт. Өлгөндөн кийин анын байлыгы, тапкан окуаты эч кимге буйрубайт. Ошол байлыкты табам деп же ошо байлык табам деп бийликке барып, же жерден иши жүрбөй, элге жаман көрүнүп, каргыш угуп, элден чыгып, жүзү кара болуп, жүрүү акыры ошол 50ден курак өтөбү, 60тан өтөбү, ошол эмоциядан, ошол каргыштан, ошол бир жаман кыялдан микроинсульт деп коебузбу, буту колу кыймылдабай, бети башы былкылдап, жарым жандуу болуп калып атат да. Мына ошого окшогон нерседен боштондукка чыгыш керек болуп атат. Адам өзү боштондукка, эркин сезиш керек болуп атат. Ушул денесин кысып алганда деле көп энергия чыгып кетип атат. Ошол жерде кайым айтуушуудан, ошол жерде кызы чуудан, ошого окшогон кыскасы боштондукка чыгыш керек адам. Көп нерсеге кайыл караш керек. Экинчи, ошо боштондукка чыккан адам бул өлбөстүккө өтүп баштайт экен да, баягы жашоосу 2 эсе. Мисалы мына ошо бизден сүйлөп аткан сөзгө жанагы Жолдошбек Султановдун Тибетке барып 1 жыл жашап келгени Хайлал тоолорунда. Ошолор бизге аябай мындай сөзүбүзгө жыйынтык берди да, мына жерде какча кармабайт экен дейт. Жаман айтпайт экен. Суткасына 1 эле жолу тамактанат экен. Бири-бирине күлүп эле турат экен. Көңүлүн оорутпайт экен. Делип атпайбы? Мына ошондо карабайсызбы? Ошол бийик тоолуу жерде бизден 2 эсе, 2,5 эсе көп жашап атпайбы? Оору деген а жерде жок эле нерсе экен деп атпайбы? Ооруп калган адамды баягы ичине жин кирди деген сыяктуу эле мындай башкача көз карашта карайт экен деп. Больница деле жок катары. Көрдүңүзбү эми? Мындай эле жашообузда баарын тастыктап берип атат бүгүнкү күндө. Ансыгандай ошол боштондукка чыгып, ошондо өлбөстүккө өтүү дегенде эми биз жерде аягында айтылат, 1000 жылдап адам жашап калат. Эми биз жашай албасак дагы барып баягы 50 жылда эл жаңы дегендей эл ушул жаңы доорго калыптанып отуруп, Кудай буйрса, ошолор көп жашап калар. Мына өлбөстүк дегенде 2 эсе, 3 эсе көп жашап калса эле өлбөс да. Демек, мынтип коет го бизде ок тийди, же бир аварияга кабылып, же бир кырсыктап анан өлбөс болуп мындай ажалдан калса, муну өлбөс деп коет го. Буга ок тийбес деп коет мисалы. Бул сууга чөкпөйт деп коет, бул отко күйбөс деп коет. Ансыгандай ушу мына өлбөс болуу. Экинчи ошол мына боштондук, экинчиси өлбөстүк, үчүнчүсү унчукпастык. Унчукпастыкка өтүү. Ким унчукпас боло алат? Унчукпастыкта өтө көп энергия иштейт экен. Мисалы, унчукпастыкта эле такыр отуруп алуу эмес, майда сөз айтып баш керек. Жаман айтсаң, жалган айтсаң, рызкы качып атпайбы? Жаман айтсаң, рызкы качып атпайбы? Баягы бир күн уруш болгон жерде 40 күн периште качат дегендей. Жалган сөздө жакырчылык болуп атпайбы? Ансыгандай ошол пендечилик эмес, жалган эмес, жаман сөз эмес, тетирсинче унчукпас деген бул бизге мага окшош. Улуу иштерди гана сүйлөшүү, же дүйнөлөшүүнү сүйлөшүү, же болушун сүйлөө. Унчукпастык бул унчукпастыкта энергия оперативдүү, жанагы опергруппа дегендей бат жеткендей энергия ошондой тез иштейт экен. Унчукпастык бул дүйнөлөшүүнүн дөңгөлөгү. Мисалы кээ бир оор мебелдер бар го, дөңгөлөгү болсо жеңил жылдырган. Ансыгандай ошо унчукпастыкта дүйнөлөшүү да жакшы жүрөт экен. Унчукпастык бул ойду күүгө салуу. Унчукпастык да
ой реактивдүү ирээттелет экен. Реактивный самолет дегендей, ошол ой дагы тез ирээттелет экен. Унчукпастыкта сөзсүз уйку жоюлат. Уйку эмнеден пайда болду? Ызы чуудан пайда болуптур. Мисалы, биздин көп убактыбыз эми уйкуга эмес, сүкүткө кетет, ойлонуу, жазуу, нервиң чарчабаса, турпатың чарчабаса, уйку азаят экен да. Демек, ошол изденүүдө болуп калат экенсиң. Может, түш аян көрүп каласың анын ордуна. Мүмкүн ошол өңүмдө эмес, түшүмдө эмес, анан мындай болуп кетти деп көп адамдар айтып атпайбы? Ансыгандай ушул ар бир адамдын башында өтүп атат бул. Ансыгандай ошол унчукпастыкта сөзсүз уйку жоюлат экен. Унчукпастыкка өлүмдүн алы жетпейт. Демек, мына энергияны биз сөз менен түгөтүп алып анан өлүп калып атпайбызбы? Оор ошондон пайда болуп атпайбы? Бирөөнүн жаман жакшы ич агарын айтып, кеп кылып, ушактап алып, сөз менен энергия чыгат, жана ой менен энергия чыгат, көз менен чыгат дедим го. Ансыгандай ошо унчукпастыкта адам өлбөй калат, то есть көп жашап калат, ичи ирээттелип калат. Унчукпастык болгондо өтө чоң тазалануу жүрөт. Мына унчукпай отурсаңыз, оюңуз ирээттелет да, 10 мүнөт ар нерсени сүйлөп отургучу 10 мүнөт ичиңизден сүкүткө батып отуруңузчу. Унчукпастыкта энергия төбөгө топтолот дагы турпатты жоет. Мисалы, айтып атабыз, ушу экинчи кызматын аткарат. Мына өпкө абаны боеп тазалаш керек деп айтып келдик буга чейин. Жүрөк кызыл кандуулук менен эмес, энергия менен же көк кан менен иштеп калат. Болбосо эгер кызыл кандуулук менен иштесе, жүрөктө оор болот деп атабыз. Давление, сахар деген сыяктуу. Көрдүңүздөр, мына унчукпастыкта дагы ошол ойлор төбөгө топтолот экен, эми аң сезимге. Анан турпатты акырындап эскиче жоет экен. Ким сүйлөсө бул өзүн өзү кордогону, сөз кулдуку. Мына ошентип отуруп унчукпастыкта табият менен адамдын гармониясы унчукпастыкта гана ордун табат. Мисалы, эл менен жер киндиктеш, аталаш эмес, энелеш эмес, киндиктеш. Ичтеги бала курсактагы кезде өлүп калса энеси ооруйт го, мисалы. Ошол ичтеги бала эненин жеген тамагынан, уккан музыкасынан, урушунан ошого жараша калыптанып калат го. Ансыгандай эл менен жер дагы ошол экөө киндиктеш. Эл бузулса, жер бузулат. Жер бузулбайт, биринчиден элге карап бузулат. Эне да, энени эле кеч келсең, сөзүн укпасаң, жаралуу максатыңды билбесең, унчукпаса дагы каргайт, шилейт, жаман көрөт. Ансыгандай, мына көрдүңүзбү, унчукпастыкта ошол табият менен адамдын ортосунда мамиле болот экен. Унчукпаста гана жүрөт экен бул. Унчукпастык бул улуу рахат менен башталат. Үчүнчүсү ушул унчукпастык. Биринчиси боштондук, экинчиси өлбөстүк, үчүнчүсү унчукпастык. Төртүнчүсү эми чындык делип коет. Мына азыр байлык, бийликтин орду чындык менен алмашканын терең баалайм деген ушундай билдирүү бар. Караңыздарчы, мына байлык, бийлик азыр чындык менен алмашып атат. Байлыгы бай деле, бай мамлекетте эчтекен чечпей атат. Бийлиги күчтүү мамлекетте эчтекен чечпей атат. Эл удургуп, кайсы мамлекетте болсун тополоң тос чыгып, бир чындыкты издеп атат. Анан бешинчи, бул түбөлүк деп коет. Эми чындап баягы түбөлүгүң түз болсун деп коет го кыргызда. Бүгүнкүгө караба, түбөлүгүң түз болсун дейт. Ансыгандай ошо түбөлүк бул жандын эки дүйнөгө ээ болуш үчүн Кудай жараткан адамдын жанын. Бул дүйнөгө келдик, биз кызматыбызды кылдык. Жаныбыз кийин жогорку дүйнөлөргө түбөлүккө которулуп атат. Мына ошондой ушу 5 закондо гана адам ошол жаңы доор деген ошол. Алтын доор деген ошол. Ошондо сен боштондукта жашасаң, кызганбасаң, урушпасаң, кыжаалат болбосоң, нервиштетпесең, үйдө тынчтык. Мына эн ата урушса деле балдарда оорчулукта. Жүрөк заада экөө не болуп атты экен, урушуп аттыбы экен деп, же бир өйдөн кетип калса деле оорчулукта, балдардын нервине деле. Ансыгандай деле бул эл башчыларынын, дегеле эл аталарынын, элге багыт көрсөтүүчүлөр тополоң тос болсо рызкынын качканы. Анын сыңарындай мына ошо боштондук.
Мына ошондо тынчтык болсо, үйдө тынчтык болсо, коомдо тынчтык болсо, эне атада тынчтык болсо, ага туугандын ортосунда тынчтык болсо, боштондукта жашаса, демек баардыгында элде деле, жерде деле тынчтык болот экен да. Анан ошо боштондукта жашаган эле адам анан өлбөстүккө кененирээк жашап калат экен, көбүрөөк жашап калат экен. Кысылбагандан кийин, уруш тополоң болбогондо, жаман сөз айтылбагандан кийин ал жерде оору жок да. Караңызчы, мына ошентип 5 секунддон турат. Анан эми болушун сөз кылып кетишибиз керек. Мына биз башатта табыгый илим алган адам барып адамзатты дегеле ааламды тейлеп калат. Же болбосо ар бир адам ошо табыгый илим алып пайгамбарлык деңгээлге жетет десек, кээ бир адамдар таарынганда болду, кантип эле ошо кыргыз пайгамбар болсун деп. Кыргыз пайгамбар эмес, кийинки сөздөрүбүздө айттык. Кыргыз дегеле Кудай. Кыргыз керек болсо жаратуучу, көктүн жердеги көчүрмөсү, биз өрдүбүз эле билбей атабыз деп. Ага далил катары айттык. Мына улуу адамдарга жамандыгын, жаштыгын, мастыгын, жаман кыялын, жоругун көрсөткөн эмес деп. Себеби оңбогур бул бирдигөрчү неме окшойт десе эле ошону көрүп калган. Тетирсинче ошондон назарынан эне атанынбы, улуу кишининби, касиеттүү адамдынбы батасын алган. Мына кыргызда 3 нерсе менен жаралат дейт. Биринчиси ошо назар менен. Ошо жакшынакай кыз экен, секет болоюн. Жакшынакай жар экен, 2 эркек баласы бар экен, эми ушу бир 2 кыздуу болсунчу деп ушу конгон коногубу. Мисалы мына Каникей апабызга деле Кошой бабабыз бата берип атпайбы? Ошол бир айберин жаап, жаргак шымын берип, ошо Жолой баатыр менен күрөшкө түшөрдү. Анан ошондо чыңдап тигилгенин, ийленгенин эске алып туруп, анан Семетей уулу болуп ал деп бата бергенден анан жыл айланбай анан Семетейлүү болуп атпайбы? Көрдүңүзбү, ошентип назары менен, батасы менен жараткан улууга караган, мына атаң Кудайың, энең умайың деп. Бизде ошентип атасына Кудайдай карап келсе, мына көзгө көрүнгөн эле орус улутунда энесин сен деп сүйлөйт го. Катуу мазак алат. Көрдүңүздөрбү, ошондой мына жаратуучулук. Кудай десе эле бир чоң улууну элестетпеш керек. Ошол улуу Кудай кичик Кудай кылып адамзатты жараткан экен да. Анан ошонун өзөгү кылып, жылдызга сырдаш кылып, жылдыздын сырын бекитип, эгиз кылып анан кыргызды жараткан. Ошон үчүн кыргыз мына дүйнө мыйзамына баш ийбей, могу башкы баш мыйзам конституцияга баш ийбей, дүйнө өнүккөн ушул баш мыйзам менен өнүкпөй аткан ошо экен да кыргыздын. Себеби ал табыгый улуу мыйзам менен гана өнүгөт экен. Мындайча айтканда, жөнөкөйлөштүргөндө тетиги тик тоодо өзүн өзү багып, тоодон төлдөпгөн топос жандыктап келип уйга теңеп бага албайт да. Ал жерде кырылып калат, ал жерге батпайт. Анын сыңарындай биз өсүбүз менен өсүбүз өнүгүп бийик тоодо жашаган биздин законубуз башка экен. Ошон үчүн чөлдөгө же болбосо башка дүйнө өнүккөн мыйзамга биз багына албайт экенбиз. Ошондо пайгамбарлардын жашоосу жана алтын доор айырмасы. Пайгамбарлардын жашоосу бурулушка 2000-жылда бурулуш болду да. Бурулушка 2000-жылга чейин өз чөйрөсүн, элди, ошол чөйрөнү Кудай жолуна, ыйманга кармап келген касиеттүү, кабарчы адамдар. Алтын доор айырмасы, ар бир инсан табыгый илим менен ички жан дүйнөсү ирээттелип, гени жетилип, дээр сезими аркылуу пайгамбарлык деңгээлге жетишет. Алтын доор бул ааламдык жашоо. Урматтуу мусулмандар, сиздер өзүңүздөр чектелбеңиздер. Курандан башка китеп кармабаш керек. Телевизор көрбөш керек, ырырдабаш керек, манас айтылбаш керек деп бир чектебеңиздер. Доор өзү алмашып атат. Кылым өзү алмашып атат. Унутпаңыздар, сиздер кыргыз жергесинде жаралдыңар. Кыргыздын канынан, кыргыздын эне сүтүнөн, ошол абасынан жаралдыңыздар. Демек изилденүү керек. Сиздер чектөөгө туруп алып атпайсыздарбы? Кыргыз күнүгө, төлгө белге караган, түндөгү түшүнө караган, бүгүнкү күнү, эртеңки күнү, бүгүнкү күн артта калган, тарых болуп калган, күнүгө жаңырган, күнүгө жашарган, күнүгө жаңыланган. Караңыздарчы, анысы кандай мына ааламдан илим түштү. Эми бул жерде айтайын дегеним,
Ооба ошол убакта кандай бир өйдө төмөн болсо дагы ошол өз чөйрөсү пайгамбарына барып, кеңешин сурап, бир багытын алып турган экен. Эми Кыргыздан эми пайгамбар чыкпастыр, бул жерде ушинтип айтылат. Бирок адам ата сыяктуу ошол энергияны көтөрүп жүргөн адам чыгат делди эле. Кандайдыр деңгээлде биздин эми бир адам сыпат, пендеден өйдөлөп бир адам сыпаттык деңгээлибиз бардыр. Мына азыр эми салыштырып көрөлү. Батыш эли маймылдан жаралса, маймылдай жашай берсин. Биз адам атадан жаралганбыз да. Мына Адам и Евадан жаралганбыз дейт. Алар человек деп атат. Адам ата өнеден жаралганбыз дейт. Алар таксыр, пенде, инсанбыз деп атат. Кыргызда адамсыңбы? Адам болчу, адамгерчилик барбы дейт. Ансыгандай ошо көр пендечиликтен чыгып адам этапка, адам сыпатка калыптанышыбыз керек. Мен дагы ошонун бирден бир изилденип, уялбай этпей ушу караңгы кайбилимин, кыргыздын улуулугун, касиетин, нурдан бүткөн эл экенин, жомок менен жашаганын айтып келебиз. Мына ошо кезде эми кантип биригиш керек, кандай биригүү болот, кимге биригүү болот, дүйнөдө эмне болот дегенде ушул жерде дүйнөлөшүүнүн эң чоң проектиси деп Боз үйдүн сүрөтү берилип, түндүк уук кереге деп берилди эле. Ошондо түндүк бул кыргыз эли. Түндүк бул түбөлүктүүлүктүн коломтосу, жана коломто, ал түбөлүктүүлүктүн коломтосу. Түндүк бул ыйык күчтөрдүн өзгөчө кароосу. Мисалы, мына алам менен байланышкан адамдарга пайгамбарга каяш айткан эмес дейт, жаман айткан эмес, жаман ойлогонго да болбойт деп, себеби алам күчтөрү аны периште дейбизби, Кудай дейбизби, Аллах дейбизби, колдоп, коштоп турган. Бул жерде да айтылат, алам менен байланышкандарды ошо алам күчтөрү, инопланетандар, периштелер жактырып, жактап, коштоп турат деп. Анысыгандай ошол Кыргызда ушундай адамдар бар. Ошолор түндүк болуп эсептелет экен. Ага кимдер илешет? Уук болуп, журналисттер, окумуштуулар, саясатчылар, тарыхчылар, шамандар, мына бата бергендер шаман болуп саналат. Жаратып атат да, сөзү менен, оозу менен, ою менен, үйдү арчалагандар, балан жүрөгүн көтөргөндөр дегеле кыргыздын баары шаман деп айтылат. Шамандар, тарыхчылар, кыргыздар, адамдар уукка биригет экен. Анан ууктан керегеге алар кызмат кылат экен. Керегеде ким турат экен? Карапайым эл, улуттар, жаш урпактар, жаштар, манасчылар, көз ачыктар, дубаналар дейт. Мына көрдүңүздөрбү? Манасчылар болгону менен алар ошо бир беткей манасын билет. Көз ачыктар бул мындай бир беткей өзүн эле көзү көргөнүн айтат. Демек ошо ууктар ушул илимди алып, бараткандардан маалымат алабы, касиет алабы, бата алабы, түшүнүк алабы, анан жөнөкөйлөштүрөбү, өзүнүн тилине которобу, ошондо журналисттер, окумуштуулар, саясатчылар, тарыхчылар, кыргыздар, шамандар, адамдар иш алып барат экен. Анан алар карапайым элге, улуттарга, урпактарга, жаштарга жеткирет экен. Мына биз бир дагы журналист кыргызчылыкты түшүнбөйт деп берилет. Ошо түшүнбөгөн себебинен анан мен майдалап сүйлөп отуруп атабыз да. Азыр бир жерге журналистти койсок, ал биздин ойду бузат, же талкуу алып бара албайт, же жакшы өзү түшүнө албайт. Демек көрдүңүздөрбү? Мына ушинтип жөнөкөйлөштүрүп жаштарды, карапайым элди, жана ошо көз ачыктарды ошентип өйдөлөтүп тарбиялаш керек экен. Ошондо түндүктө арстанлай баштаган дагы топтор бар. Ошолор отурат. Алар от мээримин чачканда ууктар пайда болот. Ошондо биз айтып атпайбызбы? Кырсык тире бул адам кызматын, милдетин унутканда Кудайдын ачыктан эскертүүсү деп. Ошо кызматын аткара албай, анан кырсык басып атат да. Мисалы, балам деле, кызым деле кызмат кылбаса, мен алым келсе урам, алым келбесе килдейм. Болбосо, колуман келбесе дагы ичимен сөгөм да. Анысы кандай ошол жогорку күчтөр, периштелер же Кудай, деги кандай ошо аламда жогорку күчтөр, Аллабы ошону жаман көрөт. Мына кызматыбыз. Азыр эгер Украинада жаралган болсоңуз, бирөөбүз ополченец болмокпуз, бирөөбүз армияда жүрмөкпүз, мекенибизди коргойбуз деп, элибизди коргойбуз деп, азыр ошо кыргыз журтунун, кыргыз элинин жоопкерчилиги ушул болуп атат. Адамзатты ойготуу, өйдөлөтүү, ааламдан келген өкүл болсок, өйдөлөтүү, пенделерди, чык өйдө, састан чык.
ааламдык түшүнүккө жет, ааламдык маданиятка жет. Боштондукка чык, өзүңдү тааны, кыжаалат болбо, ал бийлик, байлык эч кимден калган эмес. Мына кечээки эле Курманжанды аткан эмен калган, балдарынан калган бийлик барбы, же салып койгон сарайы барбы мисалы. Мына Чыңгызхандан же Дабиреден калган байлык барбы? Жок. Калган жок. Айылдагы байлардан калдыбы? Жок. Тура кой. Бийлик деле эчтеке эмес, ал убактылуу эле баягы эт бышкыча курдак кууруп жей туралы дегендей эле нерсе. Бул чыныгы мыйзам чыккыча болуп турат ал нерселер. Ага деле көңүл. Главный сен өзүң маданиятың көтөрчү. Бузук элге бучук бий болбой, маданиятыбызды көтөрсөк ошого жараша саясат болот да дегенде биз да ошол дүйнө элин ушундай бийиктикке көтөрүшүбүз керек. Алар түшүнүп иш аткарышат. Ошентип адамдар аябай өсөт экен, дүйнөдө өсүү болот экен. Бизге жоолукпай бара турган улуттар да, топтор да көп экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак саламатсызбы? Саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Ошентип ой менен, адам ушул ой менен бийиктейт экен. Айты кой, айты бер. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, сиз ук дегендичи жалпылаштырып айтып атпайсызбы? Ушуну кайра бир түшүндүрүп берсеңиз, сиз саясатчыларды, шамандарды, адамдарды, манасчыларды жалпы айтып атпайсызбы? Ушуну кайра бир бөлүп айтып берсеңиз. Жакшы. Абдан рахмат. Ошондо эми түзүн айтканда, түндүк бул арыстан алай. Анткени ааламда байланыш алды. Мисалы, мындай айтайлы, жөнөкөйлөштүргөндө, президент министр МВДны, председатель СМВны коюп, анан табыштайт да, сен сотуң коюп туруп, сен элди бир мыйзамда кармап турасың, багындырып бир деңгээлде кармайсың, мындай бир деңгээлге жеткиресиң, ушундай кармап турасың деп. Анысы кандай? Кудай дагы мынау китебин түшүргөндөн кийин, мисалы Куран түшкөндө деле ошончолук касиет, энергия түшкөн да. Мисалы мына биз кийин угуп калчубуз, ооруган адамга көк китебин көтөрүп келгенби, Куранын көтөрүп келип туруп, дем салганда адам айыккан деп. Азыр эми ошонун энергиясы жойулуп кеткендиктен андай нерсе болбой калды да, керек болсо жин чыгара албай атат. Жаңы мыйзам түшкөндөн эски нерсенин баары бүтүп атпайбы? Анан ушул мыйзам түшкөндө ошонун касиети, энергиясы, эми Кудай дейбизби, адам атадан түштү, чоң энергия менен түшкөндө биз өстүк. Биз өскөндө табыгый мыйзамды айтып баштаганда табылма илимдер күн өткөн сайын жоюлуп атат. Дүйнө багытын таппай атат. Себеби көктүн билдирүүсүн колубуздан жетишинче жерге айттык. Россияга чейин бардык, жанагы күлкү болгонго чейин бардык, конец света не будет деп чыктык. Ал жөн эле конец старый эры. Бир заман бүтүп атат, жаңы доор башталып атат деп чыктык. Кыштын жоюларын айттык, адамдын көкүрөгүндө өзгөрүү болорун айттык. Анысы кандай? Ушул элчиликти теңир купулуна толгондой аткарып арыстан алай жомоктун перисине айланды. Ааламдагы керемет сыйкыр күчтөр ошол кишинин укугун коргойт. Адамзатка ок кылып дайындады, бая мамыга аркандап койсо айланат го. Анысы кандай? Анан ошол кезде арыстан алай түндүк болду. Түндүк, түбөлүк түндүк. Ал түндүк арбайлардын ыйык күчтөрүн өзгөчө карабыз. Арыстан алайга Шамбала деген жам берилди. Мына дүйнө издеп аткан. Анан түндүккө санап туруңуз, журналисттер ук болуп уланат экен. Журналист, окумуштуу, саясатчы, тарыхчы, шаман. Эми Кыргыздан да өзгөчөлөр бар да, бар эмес. 70% шаман кыргыздын. Шамандар ааламдык күчтөр арбайлар деп коет. Мына Саякбай атаны бир арбай кийип алып айттырган да, ошону эле адамды кийгенде арбай деп коет. Анан кыргыздар адамдар, мына кыргыздар адамдар калыстар. Кыргыз өзү калыс го. Ушулар ук болуп туташат экен дагы, анан керегиге кызмат кылат экен. Алар ким экен? Карапайым эл. Улуттар. Улуттар караңызчы, жалпы улутка, адамзатка, жаңы урпактарга, жаштарга, жаңы урпактар, жаңы өсүп келаткан жаштарга, манасчыларга, көз ачыктарга, анан дубаналарга. Дубана деген кыргыздарда бар, деги эле башка улутта бар. Мындай сөзгө турбаган,
bir күнү муну сүйлөп, bir күнү тигини сүйлөп, мисалы ошол адамдын касиети кайра 7ге бөлүнүп кетет. Ошонун бирөө дуанапейит болот, бирөөлөр периште сымал, алар врачтар, медсестралар болот, бирөөлөр окумуштуу, эми ушинтип бул илимди сүйлөп отуз терең. Анан эми ошондо ошолор кызмат кылыш керек экен да, бүгүнкү күндө кырсык болуп атат бар тараптан. Бир адам соо болгон жок. Мисалы мен дагы ишим жүрүшсүн деп, балдарым тынч болсун деп, ушул кызматты кылам. Мен ошо кызмат менен гана утуш алам. Ошондо мына телегейим тегиз, духум көтөрүңкү, эң башкысы жан дүйнөм тынч. Алымдын келишинче иш алып барайтам. Түшүндүрүп барайтам. Жоошутуп, чайнап берип, кичинеден берип, кайра салтка байлап, кайра тарыкка байлап, кайра келечекти алып келип дегендей. Кайра асман менен жерди бириктирип, кайра жуурулуштурбай, дин менен да бир нерсени уруштурбай, тетирсинче жуурулуштуруп баратам. Көрдүңүзбү? Анан ошол кезде ошолор утушун алат экен да. Кызматын кылган кезде мына ошол жанагы эне ата деле уулдан урмат көрөйүн деп, кыздан кызмат көрөйүн деп, эңсеп, жаратып, багып, чоңойткондон кийин, үйлөнтүп жайланткандан кийин эми чарчайт, арыйт, карыйт. Жакамды жаңыртар бекен, бир жакшы кабар айтып келер бекен, бир кызмат кылып берер бекен, үйүмдү жаңыртып берер бекен, тоюмду өткөрүп берер бекен дегендей, бул аалам күчтөрү дагы ушул кызматка буйруптур бүгүнкү күндө. Ошон үчүн улуу кыргыз улуттарды боштондукка чыгарууга жооптер болуп атат да. Биринчи биз сыяктуу боштондукка чыксын. Мага мисалы азыр байлыгы, бийлиги бир тыйын. Себеби мен жан дүйнөмө карап жашайм. Мен кайра барып кысылгым келбейт. Жумушумду кичине кандай болду, не болду, табыштап койгом миниме, бухгалтерыма дегендей. Неге кайра мен майдаланышым керек? Көрдүңүзбү? Ошондой кезде гана анан жанагы эл башчылар айткандай ажыдар жоюлат, анткени ал бийиктеп кетти. Мына байлык, бийлик ошол учурга гана берилет. Андан кийин ал калбайт эч кимге. Мураскер болуп да балаңа да калбайт. Көрдүңүзбү? Мына ошол жанагы эки падыша ошол касиетин кармана албаган үчүн байлык бийлиги тургунан аалам күчтөрүнөн Кудай тараптан куулбадыбы жарым күндө? Эчтекесине каралбай, анысы кандай ушул өзүн тааныш керек. Өзүн тааныганда, мен чыпалак экенмин. Мен чыпалак болушум керек. Мен ушу чыпалактык оордумду билейин. Мен бармак экенмин. Мен бармак оордумду билейин дегендей, ар адам өз оордун билип, ошону менен илешип калат. Мисалы, илгери толбай сынчы сындаган деп коет го. Мунун элчи болот, мунун малчы болот дегендей. Элчи атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп ошого өстүргөн, ошого тарбиялаган. А малчы, ошол малдын тегерегинде жүрсө, мал төлдөгөн. Ошо малды аралап жүрүп анын көңүлү көтөрүлгөн, а башка ишке көкүрөгү тартпаган. Анысы кандай азыр адам өзүн тааныбай, бирөө алдар көсөсү барып алып, бийлик отуруп алып, эл алдаган болуп атат. Байкуш акылдуусу болсо, баягы сүйөнөрү эч кимиси жок жүрөт. А бирок көкүрөгү өлүп атпайбы, көңүлү өлүп атпайбы, ден соолугу бузулуп атпайбы? Мына караңыздар. Эми андан кийинки билдирүүлөрдөн окуйлу. Бүткүл адамзаттын бийлиги болгон Арстан Алайга буйрулган акыркы жыйынтык кабарлар. Муну ким берип атат? Мына ошо Алайда адам атаны көргөн эне акыркы бул ошондо мындай болуптур да, караңгы жагы жазылган Арстан Алайга берилген. Же болбосо машина биринчи скорость менен жүрүп, анан өйдөлөгөндө кийинки скорость өтөт, биринчи иштелбей калат го. Анысы кандай бул караңгыда жазылган Арстан Алай ачыкка чыгарып кетти. Эч кимден коркпой, саясатчысынан, молдо кожосунан, агым дининен, сырткы күчтөрдөн коркпой, кыргыз дүйнөнү башкарат, кыргыз дүйнөгө бийлик болот, түркүк болот, жакшылыкка жетелейт деп мисалы. Анысы кандай мына ошондон керемет кабарларды алып, адамзатка улуу күн болот. Арстан Алай элде жок, жерде жок, көк асмандын улукман жаратуучу перисине айланды. Бул эмне деген сөз? Мына сөзү менен жойгон, көзү менен жойгон, мисалы. Мына сөз менен биз жоюп атабыз. Адамдагы кырс мүнөздү жойсоңор, сырттагы кыш жоюлат деп атабыз. Ошо сөздүн керемет иштеп атат. Ошол сыйкыр сөз болгон үчүн дүйнөгө таркап кетти. Бир эле сөз. Бирөө күлүп кабыл алды, бирөө ойлонуп калды, мисалы. Көрдүңүздөрбү? Арстан Алай өз ордуна жана түндүктөгү тактысына отурганда бүт арбайлар адамзатты кароо калды. Бирөө ордуна табылган кезде, мисалы, менин Аурдун деген уулум чоңойсо, мисалы, фирманы жетектеп калса, ошол бирдемеге жетишсе, мен ошого барып кол койдур, ошол чечет деп калам да, мисалы. Ал ишканасын иште, анысы кандай биз да ошол
ошону иликтеп, жазып, сиңирип, аябай ушу кайтпастыкка барып, эскичиликти жерип, байлык, бийлик, башка нерселерден башыбызды тартып, отуруп ошо түндүктөгү баягы көзгө көрүнбөгөн бийликке отурдук. Ошо кезде адамзатты арбайлар кароо калды. Эл менен эгис болуп жашайт эми ал күчтөр. Ошондо мына жаныңызды экиге, өзүңүздү экиге бөлүңүз. Жан, анан турпатыңызды. Жаныңызга карасаңыз, сизде өсүү болот. А турпатка карап алганбызда биз бир эле кылып карап алганбыз. Ошон үчүн жана кээ бир диндегилер ошо адам өлүп калат, анан көргө бейиш барат, анан сурак барат. Жок, жанга карасаңыз, корпус жакшы жашайт экен. Жан дүйнөң жакшы болсо, жан дүйнөң тынч болсо, корпус оорубайт да. Ошо жан дүйнөгө азыр батпай атпайбы адам, ошо жан дүйнөсүнө ичине батпай атат, ошону таппай атат. Анысы кандай мына ушундай нерсе болду. Арыстан Алайдын 41 керемет иштеп, эл ишенимине ээ болду. Ооба мына азыр бизге эшикти аттаган адам айыгып атат. Себеби ошондой керемет бербесе байланбайт эле да, багынбайт эле, ынанбайт эле, койчу дейт эле. Ошондой кереметтер иштеди. Мына сөздөр кынана баштады. Түшүнүктүү сүйлөп атат дегендер бар, мисалы, убактысын узартса болот эле дегендер бар. Анысы кандай? Анан ошол кезде кимдер пайда болот экен? Элчилер, окумуштуулар, саясатчылар, журналисттер пайда болот экен дагы, анан алар күн-түн иш аткарышат экен. Арыстан Алай оюн топтоп эле улуу чындыкты сүйлөйт. Мен ооба бир жума жазам, ойлоном, даярданып деле келбейм. Ушул жерге келгенде баягы аала менен байланышкандай эле манас катары илештирип, чубаштырып, ирээттеп айтып берем. Оюн топтоп улуу чындыкты сүйлөсөт. Караңгыда касиети менен бийлигин жүргүзөт. Кызык нерсе бул жерде кыргыз дүйнөнү башкарат десек, суроо болуп атпайбы? Кыргыздын шайы жок болсо, байлыгы жок болсо, дүйнөнү кантип башкарат деп. Ал каражат доору бүттү да, азыр касиет доору менен башкарабыз. Эмне менен? От, суу, таш, аба. Биздин 4 керемет күчүбүз бар. Отто эмне бар? Мына экстрасенстер жана орустун кино тиги көрсөтүп калат го. Свечаны жагып, дух идит суда дегендей айтып калат го. Чыкырып туруп. Анысы кандай мына? Отто жан, рух бар. Бөлөк улут жөн эле от деп көрүшү мүмкүн. Ал кыргыз жан, рух. Мына от менен үйдү тазалап коет, аластап коет. Сууда эмне бар? План, программа бар. Жана жаман түшүңдү сууга айтып сал дегени, кырсыгып келгенде бала чаканы, алыстан келгенде башынан суу айлантканы, эскинин баары калсын, кетсин деп. Ташта эмне бар? Ташта магия бар. Жанагы ташты айтып, ала салдырып тилек айтканы, таштан төлгө тартканы. Ташта эмне бар? Дагы теңир мыйзамы бар. Мисалы Эргешбай экени айтып койгон. Тагдырыңды ташка байладым деп. Ал ташты карап алып анан жазат, мисалы. Ошондо көрдүңүзбү? Таш көп нерсени кармайт экен. Жана таш бетиндеги бабалар калтырып кеткен сүрөттөрдү карап көрүңүз. Күнбаш деген. Анан абада өмүр булагы, келечек чырагы, жаңы идеялар, тазалык булагы. Мына караңызчы, көп нерсе бар биз көрбөгөн. Мазар ээлер арбайлар, мойдун ээси бар дейт. Ал кай жерде отурган жок да, абада да. Көрдүңүзбү, ошондо бир адам өйдөлөгөн кезде ошонун сыйкыра урасынан от, суу, таш, аба амал алып кетет, программа алып кетет, анан кайра дүйнөнү талкалап, багындырып келет. Ошондо табыгы илимге, кыргыз журтуна табият, жер адамдарын, улуттарды багындырып келет. Табият, от, суу, таш, аба, ошо жердин кырсыгып атканы, торнадонун болуп атканы, суу каптап атканы, нөшөрлөп жамгырын жаап атканы. Улуттарды кыргыз элине багындыруучу теңир буйруган көсө, жана от көзөгөндөй. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Көрдүңүздөрбү, ошентип улуу мыйзамга, бир мыйзамга алып келет. Жанагы министр МВДнын следователи, тергөөчүлөрү, опергруппасы деле багындырып келип атат да, тескеп, соттоп, жолдон чыкканды. Анысы кандай мына батыш жолдон чыкты, октон тайды. Байлык үчүн, бийлик үчүн, жеке жан рахат үчүн, жана эркегин алып атат, бирөөлөр операция кылып атат. Октон тайган кезде анан табият талкалап атат. Азыркы деле ошо көктөн түшкөн илимдин касиети, энергиясы, күчү кайра эле адамзатты бир мыйзамга өстүрүү, бир деңгээлге көтөрүү. Бирок ушул кезде өтө кыргын сүргүн өтө көп болот экен, себеби жамандар жойулуп жок болуш керек экен да. Анан ылганып, илгенип отуруп анан адамзат бир баягы
ниети таза, пейли таза, көңүлү көтөрүңкү, табыгый адамдар гана калат экен. Анан кыргыз журту бүгүнкү күнгө чейин эч кимге саясатын жүргүзбөптүр. Акчасы менен баспаптыр. Мүмкүн уттургандыр Үсөнгү куушту, мүмкүн уттургандыр Каркыраны, мүмкүн уттургандыр алтын каскан жерлерди, бирок эч кимди басынтпаптыр. Демек, азыр басынтчу, азыр биздин саясат мезгилибиз келди. Муну ачыктан айтыш керек. Биз касиетибиз менен башкарабыз. Ошон үчүн биз ошентип духубузду көтөрүп сүйлөгөндө бул жерде мынтип айтылат. Арстан Алай, сен өпкө болуп сүйлөсөң өзүбүз бүтүрөбүз делет аалам күчтөрү. Абага, от суу, ташка, техника каршы чыга албайт. Көз ачык мисалы дүйнөдө президенти токтото алабы? Доллары токтото алабы? Уюмдары токтото алабы? Партиялары токтото алабы? Эч каршы чыкпайт да. Көрдүңүздөрбү? Ошентип туруп биздин касиет иштеген кезде дүйнө тегеренип тегизделет. Бул жерде айтылат, Арстан Алай ою менен дүйнөнү тегеретип тегиздейт. Ал кантип тегерет? Ал бир нерсеге таянып туруп. Мисалы мына пендечилик мыйзамды биз жоёбуз. Оюбуз менен баягы назарынан калдың. Оңбодуң, сен тетир сүйлөдүң. Теңирден тетир кеттиң деп коет го убадалашканда. Теңир кайра эле адам, сен тетир кеттиң. Адамгерчилик кылган жоксуң. Караңызчы, мына ошол кезде биз пендечилик улуу мыйзамды билип алгандан кийин биз пендечилик мыйзамды жоёбуз. Ошондо жана адамдын жаратуучулугу иштейт. Илгери ошол назарынан калбаптыр. Кокуй батасын алай жүрөйүн дептир. Ошол эшиктен кирген дубанандагы жаткыра калыптыр. Бул бир Кудай сынап келди го, бул жөн адам эмес го деп. Мындай карап келген кезде, мына ошентип кыргыздын азыр бийлиги жүрүп баштады. Муну эми биз майдалабай болушун сүйлөгөндө ошо сиздерде боёк иштейт экен, сиздерде да жомок иштейт экен. Анткени сиздин ичиңерде бул иштеп алып аткан. Бирөөлөр түш көрүп атат, бирөөлөр бир нерсени издеп жүрөт чындыгында. Ана мына бул жерде айтылат, эми ошол бөлөк планетанын жогорку түшүнүктөгү күчтөр жерге түштү. Жейна планеталар дегендей түшүнүктө. Алар ошо рухий өскөндөрдү өтө кырсыктырат дейт. Себеби алардын мыйзамына туура келбейт. Духовный өскөндөр, рухий башка, дух башка. Дух деген бул жана кыргыздын кайтпастыгы, көсөмдүгү, чечендиги, чеберлиги, калыстыгы. Мына бул жерде айтылат, азыр диплому жок адам алынбаш керек жумушка деп атпайбы? Жок, бул жерде кесиби көп, кемчилиги жок. Адамдар бийликти бийлеп баштайт. Ошондо жаңы мыйзам менен, жаңы түшүнүк менен, жаңы маданият менен кыргыз өлкөсү түптөлөт дагы дүйнөгө көчүрүлөт. Ленинде системаны түптөп чыгып туруп, дүйнөгө көчүрүлгөндөй ушундай нерсе. Азыркы өйдө оош кыйыштын бар эле, баягы разрушениялардын аягына чыгып атканы. Кыргыз козголсо кылым козголот деп эми биз дүйнө элине жоолукканыбызга мына издеп келип аткандар бар, чыкырык кылып аткандар бар, чет мамлекеттерге ушул симпозиумга чакырып аткандар бар. Биз болушун айтабыз. Анан ойлонсун. Чындап элеби кыргыз бул элби же бул духпу деп. Ансыгандай жана ошо 5 аялды дагы Сургуттагы биз алып келгенбиз. Түнөтүп, багып, салып дегенде. Алар айтып атпайбы? Кыргызы это не нация, кыргыз это дух. Кыргызстан это энергетический информационный центр деп. Бул жерде энергия бар деп атат. Бул жерде информация бар деп атат. Кыргыздын ала тоолоруна ушундай бийик байланыш түшүп атат деп айтылып атат. Сиздер өзүңүздөр тааныбасаңыздар, сырттан тааныгандар ошол аппараттар деп коебузбу, көз ачыктарбы, ошентип бир мезгилин таап келип атат. Демек эмне кылыш керек? Демек азыр духовный психологический центрларды ачыш керек. Окутууну жүрүш керек. Башкага каражатты коюп туруң. Адам өссө, анан өзүнөн издейт, андан саясатка кийлигишпейт. Биринчи адамдын маданиятын көтөрүп билсек, саясатка кийлигишпей калат. Өзүн соттойт, өзүн оңдойт. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакыттагы байыды мен адамдарга аябай таң калам. Кудайдын буйругусуз курайдын башы сынбайт деп коет да. Ушунча табыгы илим түштү кыргызга. Ушуга сүйүнүп, мына бир кыры Бүймайрам апага түшкөн 10 томду китепти алыңыз. Эргешбаевге түшкөн Урухтар менен сырдашууну алыңыз. Биз сүйлөп аткан сөздөрдү изденсеңиздер болбойбу? Бул жөн эмес да.
Bunu bir окумуштуу bir nerseni ойлоп тапса деле, bir окумуштуу bir ачылыш жазаптыр. Медицина bir nerseni ойлоп таптыр деген ой болот да. Анысы кандай ошо эскичиликтен чыгыңыздар. Эскичиликтен чыкмайынча, мисалы министр обороны жаңы уставын приказын киргизсе, аткарбасаң гуппах, арест, наказание болот. Жакшы болсоң поощрение болот. Анысы кандай деле Кудайдан ошондой билдирүү кабары түштү. Ушундай том-томдогон жүздөгөн китептер, 200-200 общий тетрадтар жазылды. Аны реттеп атабыз, көкүрөккө түшүрүп атабыз, даярданып атабыз. Мына ошентип отуруп өзгөрүү болот. Сиздер бийликтегилерден же көз ачыктан, же болбосо агым динден эчтеке күтпөңүздөр. Алар өздөрү түшүнбөгөндөн кийин муну буруп турушу мүмкүн, убакытты коротуп коюшу мүмкүн. Бирок жан сиздики бөлөк, аныкы бөлөк, балаңыздыкы бөлөк. Ар жанга адам өзү жооп бериш керек. Ар күндө бир түндө bir өмүр өлүп, bir өмүр жаралып атат. Өзүңүздөрдү эртең азыр жаңыдан кабылдаңыздар. Урушкан адамды дагы жаңыдан кабылдаңыздар. Түш көрдүбү, көкүрөгүнө bir нерсе сездиби, өзүн жаңыдан сезип калды. Түш жорулар, ушул табыгы илимдер, дегеле келечектин мыйзамы боюнча, дегеле эмне кылам? Жана пайгамбардан сурагандай, мындай болуп атат дегендей бир сөз кепсеңиздер болсо, биздин жаралуу максатыбыз ошо экен. Менин байланыш телефондорум 550 788 188 550 788 188. Анан техника жетилип калды, бу жерде айтылат, мунун элчиси Батыштын техникасы болот деп. YouTube Кут 1-бөлүм Арстан Алай деп кирсеңиздер болот. Анан Арстан Алай Facebook'тан издесеңиздер, ушуну майдалап берип атабыз. Илимиңиздерди алып, жан дүйнөңүздөрдү өйдөлөтүп, могу турмуш туткунунан, оору кырсыктан арылыңыздар. Эмки 4-иш күнү, Арбайлар күнү, Аталар күнү, кечки саат 6:15 жолукканча сак саламатта туруңуздар.